Менин атым Нурзат. Эмне иш кыласыз ушу кол өнөрчүлүк боюнча ушул кыска айтып койсоңуз кандай деген Мен максаттарыңыз кол бар? өнөрчүлүк боюнча шырдак шырыйм, чий согом, ий кийире алам, түймө түйөм. Төөн жүнүнөн эмне деп аттыңыз жана? Анан ушу бала кезден бери бунун баарын апаман үйрөнгөм. Апам ушу төөнүн жүнүнөн ий кийирип, ушу жүнүнөн да ийирип, шона кылдырганды үйрөткөн, ошондон дагы учугун чыгарганды үйрөнгөм. Анан кандай буюмдар жасайсыз? Эми ушул шырдактан баштап майда кандай неме кылса, мындай Боз ийин жасалганларды жасайсызбы? эми жасап мындай кошо аралашып жүрөм да, анан даана өз бетимче ала элекмин, анычы. Төөн жүнүнөн эмне жасайсыңар? Төөнүн жүнүнөн мындай неме шона жасай алабыз да. Андан төөнүн жүнүнөн баардык эле нерсени жасаса болот. Эми аны ийирип алыпчы. Ушул жаштарга үйрөтүп атасыңарбы? Эми жаштарга ооба, баардык эле кыздарга мындай бизден эми мындай бул ата бабадан келаткан буюм болгондуктан ар бир кыздарга ушуну үйрөткөнгө аракет кылабыз, аракет кылып атабыз. Үйрөнүп атышабы? Үйрөнүп атышат, кызыгышат азыркылар. Мындай нерсе көп кармалбай калгандыктан азыр кыздар кызыгышат көбү.